Мынакей биз ошол үй бүлөгө келдик азыр. Жашоо шарты ушундай. Мынакей. Эки мүмкүнчүлүгү чектелген баласы бар. Эч кандай мамлекеттен эч кандай жардам алышпайт. Инвалидность дагы ала алышкан эмес, жашоо шартына байланыштуу. Азыркы учурда келин дагы кош бойлуу. Азыр бул эже келиндин апасы менен, апасы сүйлөп койсун. Бул деле отурасыңарбы? Саламатсыздарбы? Ушу менин келин уулум. Уулубуз ортончу уулусунан кийинкиси баса албайт. Өткөндө немеге Бишкекке чейин алып барып жаткызып келдик. Андан кийин бияктан дагы дагы бир эмеси керек экен. Кагазы ошого жаткызалы деп атсак, алга өтпөй калды карантинде. Мына мүмкүнчүлүгү чектелген баса албайт. Мындай мээ сезими баары эле жакшы, только баса албайт. Монтип анан эме алышыбыз керек. Анан муну дагы бул дагы кичине жакшы мындай так сүйлөй албайт. Нале ой окуйт. Мунун деле мээ сезими эмелери жакшы. Тил жагынан. Бир жагынан по эмете албайт да, бир жак өрөнү жакшы иштебейт мунуку дагы. Анан ошо муктаж, аябай эле муктаж булар деле ошо. Сиздерден суранарым ушуларга тектен өткөрүп, жана мүмкүнчүлүгү чектелген акчасын чыгарып берсеңиздер деген өтүнүчүм бар. Ушу балдарымдын. Болгон ушу 3 баласына 2400 сом пособие алат. Эч кандай башка иштикке инвалидность алышпайт. Эч кандай инвалидность албайт. Ушу тиги баланы Бишкекке алып барып жаткызып келгенде карантин болуп калып эле. Бияктан дагы кагаз керек деп ошон үчүн алынбай калды. Азыр эми эч кандай эме жок. 3 баласы бар азыр. Кудай буйруса жакында дагы келин өз жарат. Ошол жашоо турмушубуз ушундай. Ошо Колунда бар адамдардан дагы жардам сурайбыз. Балдарга коляска болсо, коляска алалы десек, ошо мунун бутеги жок болгондой бизге болбойт экен деп тектен кагаз жок болгондой коляскага. Буга чейин эч кандай эч жерден массаж алган эмес, больницага жатышкан эмес. Колунда бар адамдардан жардам сурайбыз. Президентибизге кайрылуу жасайбыз. Жашоо шарты мына ушундай. Мамлекеттен эч кандай эч эме жардам жок.